Жөн эле аттуу K-pop стилиндеги жаңы группа пайда болду. Атың чыкпаса жер өрттө. Бул макал учурда абдан эле актуалдуу. Жада калса жаштар арасында модага да айланган. Бир учурда балдардын баары эле Корей ырчы жана актерлорун туурап, сулуу чымчык болуп чыга келишкен эле. Кайрадан K-pop стилин жандандырып, нага эле корейлерди эске салган бул топ өзгөчө стилдүү жигиттерден турат. Эми карап отурсак, чын азыркы жаштар K-pop стилин, Кореяны карап отуруп калышты. Анан мен ойлодум, эми мейли эми Кореяда BTS болсун, Казакстандан One болсун, Кыргызстан ушундай подарка кылайын деп, анан жөн эле деп ошо топту алып чыктым да. Өздөрүн жөнөкөйлөтүп, жөн эле деп атаган бул топтун түзүлгөнүнө аз убакыт болгон. Бүгүн алар алгачкы эмгегин көрүүчүлөргө тартуулашууда. Сары, кызыл, жашыл чачтары, ырчыларыбыз кийелик өзгөчө кийимдери менен айырмаланган жаш жигиттерди кыргыз эстрадасы кандай кабыл алат? Коомчулукка канчалык деңгээлде жагары азырынча белгисиз. Бирок ырчылардын кесиптештери мындай өзгөчөлүк эстрадада болуп туруусу керек деген ойдо. Бүгүнкү группа боюнча бул жаңы бир дем менен, жаңы кандай десем, жаңы жүз болуп келатыптыр. Жакшы изденүү бар экен. Мындай стиль менен Кыргызстанда бир эле кадам менен көрүнсө болот. Бул жакшы деп ойлойм. Көпчүлүктүн ичинен сурулуп чыгууну каалагандардын саны арбын. Каалоосун ишке ашыруу үчүн кандай ыкма болбосун колдонуп жатышкандыгы баарыбызга эле маалым. Ал эми жөн эле тобу мындан ары жөн эле топ болуп калбасын дейли. Мир Абдылдаева, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ, таң маанай берүүсү үчүн.